Тилди талкалап аткан кыргыздар. Тилди башка жактан келип бирөө талкалап аткан жок. Кыргыздар өздөрү ойлонуш керек. Бишкек шаарында диний чөйрөдөгү мамлекеттик тил саясаты аталышындагы кереге кеңеш болуп өттү. Ага коомдук ишмерлер, тилчи жана дин таануучулар катышты. Анда мамлекеттик тилдин бүгүнкү абалы жана дин чөйрөсүндө мамлекеттик тил саясаты тууралуу маселелер талкууланды. Амал, хакикат, хабар, ихтимал, инсаф. Кыргыз тилине диндин, өзгөчө исламдын таасири чоң, диний ырым-жырымдарга байланыштуу көптөгөн терминдер, түшүнүктөр жана тексттер кыргыз тилине араб жана фарс тилдеринен кирген. Изилдеп чыкты. Көрсө араб тилинде бирөөдөн ыраазы болот экен. Чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү менен ыраазы болот экен. Ал эми кыргыз тилинде биз бирөөгө ыраазы болобуз. Муфтият мечиттерде дээрлик 90% мамлекеттик тилде баяндамалар жасалып жатканын, дин башкармалыгында иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлөрүн кошумчалады. 40 кадам ичинде камтылган, мындайча айтканда 5 жылдык бир план түзүлдү, 40 кадам депчи. Ошол 40 кадамдын ичинде дагы атайын ушу терминологияны иштеп чыгуу пландарыбыз бар. У нас есть вопросы, связанные именно с тем, что Салту ислам, он имеет очень слабые позиции. Араб тилинин, араб маданиятынын басым болуп кетип атышы, кыргыз тилине таасирин тийгизип коюп атышынын бир себеп бар. Араб тилине, араб улутуна жана араб жергесине өзгөчө бир статус ыйгармалуу, ыйык түшүнүп алуу, кабыл алып алуу, ушул нерселерге таасир берип атат деп ойлойм. Biz dilimizni çansa anda dilimizni çalarız, manasımızı tutarız, namıstan keteriz. Dini окуу жайларда манас айтуучуларыбыз бар. Анда айрым катышуучулар тилди сактоо үчүн ар бир жаран милдеттүү экендигин айтышса, кээ бири диний котормо китептерде мамлекеттик тилдин грамматикасы так сакталбай, каталар бар экендигин айтышты. Эмедеги котормолорду жана ушул эмеде жүрүп базайганар деген китеп бар. Жана таблик жамаат чыгарса керек. Ошондогу каталар өтө көп. Диний китептерди муфтият биздин салттуу исламыбызга, салттуу динибизге, Ханафи мазхабына тагыраак айтканда, Матуриди акыйдасына каршы келбей калабы. Мисалы салафиттик көз караштар, хизбут тахрирлер көз караштар, дагы башка хавариҗтер, мутазила ар түрдүү агымдар бар да, шия көз карашында. Ошолор кирип кетпедиби дейт, эми биз диний жагын гана көзөмөлгө алабыз. Ал жерде эми котормочулар, башкалар анын грамматикалык жагын, лексикалык жагын, морфологиялык жактарын алар өздөрү караш керек. Диний тексттер маданий үрп-адаттар аркылуу да тилге олуттуу таасир этет. Ал арада көйгөйлөр гана айтылып, аны чечүүнүн жолдору айтылбай жатканын да сындагандар болду. Маселен, калкка кызмат көрсөткөн кызматкерлер кыргызча текст жазууда арабча аралаштырып жатат деп уюлдук операторлор да сындыктуу. Бир эмес 5-10 редактор алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошканын да ушундай мүмкүнчүлүгү бар. Ошентип туруп тексттерди тазаласаңыздар, анан жанагындай сөздөрдү ошол жерден автоматтык түрдө которуп туруп кое берсе болот да. Эл окуп атат, эл ошондо билим алып атат, жаштар ошондо окуп билим алып атышат. Өлкөдө кыргыз тилинин мамлекеттик макамы бар. Буга байланыштуу эч ким кыргыз тилинде сүйлөөгө тыюу салууга акысы жок. Бирок учурда өз өлкөсүндө өз тили өгөйлөнүп жатат, дейт Түгөлбай Казаков. Юриспруденциянын тили, медициналык тил деген дың бойдон жатат азыр. Биз мамлекеттин деңгээлинде ушул нерсени колго алсак, антменче кыргыз тили иштебейт. Сөздүн ачыгы. Мына мен 1-май райондук сотуна барганда ошол жерде бүт кыргыз судьялар отурат дагы менден орусча айтсаңыз деп суранып атат. Мен мамлекеттик тилде сүйлөйм десем, эми түшүнүп атабыз, тем не менее деп суранып атат. Мен дөйдөрөп орусча сүйлөп атам ошол жерде. Комиссиянын тарыхында биринчи жолу ошо дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик тилдин саясаты деген темага арналат. Бул албетте биринчиден баягы мамлекеттик тил боюнча мыйзам кабыл алынган, конституциялык мыйзам. Ошол конституциялык мыйзамдын алкагында негизинде бизде мамлекетибизде аракеттеги баардык мыйзамдар, баардык чөйрөлөр ошол мыйзамга баш ийиш керек деген таризде биз бүгүн ошо диний чөйрөдөгү өкүлдөр менен кезигип ушул боюнча маселе көтөрүп, кеңешип, эмне маселелер бар болсо ошону ортого коюп таанышалы деген ниет менен уюштуруп атабыз. Бул албетте алгачкы кадамыбыз, ушуну менен токтоп калбайт деп ишенебиз. Себеби кандай гана чөйрө болбосун мамлекетте биздин мамлекеттик тилдин орду ал жерде
албетте өзүнүн татыктуулары менен ээлеш керек деген ойдобуз. Кереге кеңеш Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгына 35 жылдыгына карата уюштурулду. Назгүл Чураева, Бекболот Догдурбек уулу, Кутман таң көрсөтүүсү.